Бүгін Қырғыз Республикасының Конституциясына жана мыйзамдарына ылайык Қырғыз Республикасының президентinin мөөнөтүнөн мурда шайлоосунун жана Қырғыз Республикасының башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумунун добуш берүү күнү. Добуш берүү үчүн жалпысынан 2474 шайлоо участкасы түзүлгөн. Анын ичинде 2428 шайлоо участкасы республикабыздын аймагында, Кыргызстандан тышкары дүйнөнүн 28 өлкөсүндө 48 шайлоо участкалары түзүлдү. Чет өлкөдөгү шайлоо участкалар Тышкы иштер министрлигинин сунушу менен биздин дипломаттык жана консулдук мекемелеринин негизинде түзүлгөн. Анын ичинде мамлекеттик миграция кызматынын өкүлчүлүгүнүн базасында дагы 3 участка түзүлдү. Чет өлкөдөгү шайлоо участкаларына жалпысынан 49 миңден ашык жарандар киргизилип, биз ушул чет өлкөдө жарандарыбыздын жигердүү катышуусун дагы күтүп атабыз. Жалпысынан шайлоодогу добуш берүүнү аймактык шайлоо комиссияларынын 650 мүчөсү уюштуруп атат жана жүргүзүп атат. Ошондой эле 2474 участкадагы 31095 участкалык комиссиялардын мүчөлөрү эмгектенүүдө.